Экинчи микрофон. Говори ТВ мультимедиалык агенттиги Гүлназ Мединова. Мен өлкөнүн мындан аркы келечеги тууралуу сурагым келип турат. Биз кайсыл вектор менен өнүгөбүз? Бийлик ушул түшүлткөн экономика абалын, каатчылык, карыз мына ошол көйгөйдү кантип жөндөйт. Андан кийин мынакей октябрь окуяларына 1 жыл болду. Анда ошол катышуучулар биз октябрь окуясынын негизги идеясын урдатып ийдик дегендер да болду да. Сиздин пикириңизде октябрь окуясы өз мүдөөсүнө жеттиби жана ошондой эле ага макам берүү боюнча сиздин пикириңиз кандай? Өлкөнүн келечеги сиз менен биздин колубузда. Сиз экөөбүз кандай иштесек, ошого жараша болот келечегибиз. Жакшы иштесек жакшы болот. İştebey жатып алсак, анда токтоп калат, начар болот келешине. Эми колдон келишинче биз иштеп беребиз келечек үчүн. Аракет кылабыз. Силер только колдоп тургула. Калганы болот. Анан октябрь окуяларынын катышуучулары боюнча эми макам берүү боюнча туура эмес го дейм да, биз эми мындайды токтотушубуз керек. Ато апрель баатыры, октябрь баатыры, сентябрь баатыры болуп кете берсек, анда бул процесс токтобойт да. Токтобойт. Октябрь окуясы өз мүдөөсүнө жеттиби? Негизги идеяны урдатып ийдик дегендер дагы чыкпадыбы? 1 жыл болгондочу, ошол боюнча. Эмне идеяны урдатып ийишиптир? Кайра парламенттик республикага алып келебиз, деген коалиция түзүп ошого кирип алып туруп бүт өлкөнү каалагандай талап тонойбуз деген идея экен. Ошону урдатып ийишиптирби? Мисалы иллюстрация сыяктуу. Ал урдалган жок, ал талкаланды андай система. Бүттү, мындан ары жок. Жеке кызыкчылык үчүн иштейм деген саясатчылар мамлекеттин башына келбеш керек. Парламентке дагы келбеш керек. Парламентке келдиңби, эл жибердиби сен, элдин мамлекеттин кызыкчылыгын аткар. Анан эптеп бийликке келип илинип алып туруп, анан кийин өзүнүн жеке кызыкчылыгын аткарган саясатчыларга мындан ары орун жок саясатта. Андай урдалган жок эч нерсе. Кайра наоборот элдин мамлекеттин кызыкчылыгына иштей турган мына система түзүлүп атат. Мен деле өмүр бою отурбайм, менин деле убакытым бүтөт. Бирок ушул канча убакытым бар болсо, ошончо убакытты мамлекетке элдин кызыкчылыгына иштей турган системаны түзүп берип коюп кетели деп атабыз.